Саламатсыңарбы 10 класстын окуучулары? Кайрадан аралыктан тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Балдар, 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Демек, балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы СПИД бул коркунучтуу дарт. Бүгүнкү сабакта СПИД боюнча кеңири толук маалымат алабыз. Сабагыбыздын максаты СПИД коркунучтуу дарт глобалдуу маселелердин бири болгондуктан дүйнө жүзүндөгү элдердин ден соолугун сактоого, алдын ала СПИД жөнүндө маалымат берүү менен жаш муундардын жана элдин саламаттуулугун сактоого иш-аракеттерди жүргүзүү. АИВ же болбосо ВИЧ адамдын иммуникем вирусу. Ал эми ЖИКС же болбосо СПИД жуктурулган иммуникем синдрому. АИВ организмдин коргонуч системасын жабыркатуучу вирус. Ал эми ЖИКС АИВ жугузуп алгандан бир нече жылдан соң качан гана организмдин коргонуч системасы алсызданып жана өзүн оорулардан сактай албай калганда коюлуучу диагноз. Эми балдар, ооруну жуктуруп алуунун жолдору. Биринчи, кан аркылуу жугат экен. Стерилденбеген шприцтерди, ийнелерди, татуировка, пирсинг жасоочу аспаптарды колдонгондо, кан препараттарын куйганда. Экинчиден, энеден балага кош бойлуу учурунда, эмчек эмизгенде, төрөт маалында. Үчүнчү, жыныстык мамиле аркылуу, ал корголбогон болсо. АИВ кайсыл убакта жукпайт? Кол алышып учурашканда же кучакташканда, тер жана көздүн жашы аркылуу, жөтөлгөндө же түшкүргөндө, жалпы идиштерди же төшөнчү шейшектерди колдонгондо, ваннаны жана унитазды чогуу колдонууда, спорт менен чогуу машыгууда, коомдук транспортто, жаныбарлар аркылуу же чымын-чиркейлер чакканда, өбүшүүдө шилекей аркылуу. Бул убактарда АИВ жукпайт экен балдар. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө АИВ менен жашаган 35 миллион киши бар. АИВ эпидемиясы башталган күндөн тартып, болжол менен 78 миллион кишиге жуккан жана СПИДке байланышкан оорулардан 39 миллион киши көз жумган. Кыргызстанда азыр АИВ инфекциясын жуктурган адам катталган. Эксперттердин баалоосу боюнча биздин өлкөдө АИВге оң натыйжа берген адамдардын саны 9000ге жакын. Бирок эпидемия биринчи кезекте так эле жаштарга кесепетин тийгизерин статистика көрсөтүп турат. АИВ инфекциялуу адамдардын ичинен 60% 15-39 жаш курактагылар. Ошондой болсо дагы АИВ менен жашаган адамдардын көпчүлүгү жуктуруп алгандыгы жөнүндө шек санашпайт. Билбестик коркууну жаратат. АИВди жуктуруп алуу жөнүндө көптөгөн мифтер жана маалыматтар бар. Мисалы, кинотеатрдан же бассейнден жуктуруп алууга болот дешет. Албетте, бул жалган. АИВдин жугуу жолдорун билүү менен биз өзүбүздү адамдар менен мамиле түзүүдө чектебестен жуктуруп алуудан сактансак болот. АИВ адамдын гана организминде жашаган вирус экендигин жана ал айлана чөйрөдө жашоого ылайыкташкан эместигин билүү маанилүү. Эгер дени карды соо адамдын организмине адамдын иммуникем вирусу же болбосо АИВ түшсө, анда мындай адам узак убакыт бою 1 жылдан 15 жылга чейин өзүн жакшы сезип, дени соо адамдай эле жүрө берет. Вирус организмде жүрөт, бирок оорунун белгилери дагы эле билинбейт. АИВ жуктуруп алгандыгы тууралуу кандын анализи боюнча гана билүүгө болот. Мындай мезгилде жашаган адамды врачтар АИВ менен жашаган адам деп аташат.
Вирус жуккандан бир нече жылдан кийин, кээ бир учурларда бир нече айдан кийин вирус тез көбөйө баштайт жана ал адамдын коргоо системасын кыйратат же болбосо иммунитетин кыйратат. Мындай адамда бир топ ар кандай оорулар, эч качан айыкпай турган өпкөнүн кагыны, пневмония, кургак учук, рак шишиктери пайда болот. Мындай мезгилде ал адамды жикс оорулуу деп аташат. Сен жуктуруп алдыңбы же жокпу? Кантип билсе болот? Айыф менен жашаган адамдар өзүнө оору жуктуруп алгандыгы жөнүндө шек санашпайт. Муну текшерүүнүн жалгыз гана жолу кандын атайын анализин жасатуу. Айыфтин антитетилдерине тест тапшыруу. Ал тест гана адамдын жуктуруп алгандыгын же жуктурбагандыгын көрсөтө алат. Ал эми терезе мезгили деген эмне? Вирустун өзгөчөлүгүн эске алуу керек. Айыф организмге киргенден кийин 3 жумадан 3-6 айга чейинки мезгилде вируска каршы антитетилдер жок болот. Бул убакыт аралыгы терезе мезгили деген аталышка ээ болгон. Андыктан коркунуч туудурган учурдан кийин дароо жасалган тест организмде вирустун жок экендигин көрсөтөт. Ошон үчүн 3 айдан кийин анализди кайталоо зарыл. Мындай жагдайларга олуттуу мамиле жаса. Кандай жагдайларга экенин маалымат алалы. Татуу дейт. Бул теринин алдына табигый боёк аркылуу пигменттик тактарды түшүрүү. Муну баарыбыз билебиз, Пирсинг дененин кайсы бир жерине, кулакка, эринге, көкүрөккө зергерлик буюмдарын тагуу үчүн тештирүү дейт. Маникюр, педикюр, кан берүү же кан куйдуруу, укол сайдыруу сыяктуу медициналык жана косметикалык процедураларды жасоодо аспаптар, шприцтер, инелер, ампулалар бир жолу колдонулуучу жана стерилдүү болушу өтө маанилүү. Эгер сен аспаптардын стерилдүүлүгү боюнча күмөн санасаң, ал процедурадан баш тарт. Жыныстык мамиледен да сактан. Илдетке кабылгандар көбөйүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда ВИЧ-СПИДке кабылган 3200дөй адам бар. Алардын 42%га жакыны Ош облусу жана Ош шаарына туура келет. Оорулардын 60%дайы баңги зат колдонгондор болсо, 27% жыныстык жол менен вирусту жуктуруп алгандар. Ошондой эле ооруканадан чалдыгып, энесинен баласына жуккан учурлар да бар. ВИЧ-СПИД 2000-жылы Кыргызстанда ВИЧ-СПИД илдети менен 53 учур катталса, 2005-жылы 171 адам ооруга кабылган. Ал эми 2010-жылдын ичинде эле адамдын иммундук жетишсиздигине алып келген вирусту 687 адамга жуктуруп алган. Адистердин баамында катталбаган оорулар менен катар эле СПИДке чалдыкканын билбегендер дагы арбын болушу мүмкүн. Ал эми Кыргызстанда СПИД жашарып жатат. Кыргызстан ВИЧ инфекциясынын жайылышы боюнча Борбор Азияда Өзбекстан жана Казакстандан кийинки 3-орунда турат. Өлкөдө акыркы кезде ВИЧке көбүнчө 20-35 жаштагы жаштар чалдыгууда. Азыр ВИЧ жаштар арасында мурдагыдан баңгилик айынан ийне аркылуу эмес, жыныстык катнаш аркылуу жугуп жатат. Кыргызстандагы жаштардын 60% ВИЧтин кантип алдын алса болорун билбейт. Бүгүнкү күнгө Кыргызстанда 1931 адамда ВИЧ инфекциясы бар. Адистердин айтымында өлкөдө ВИЧ инфекциясынын жайылышы азырынча концентранттык мүнөздө жүрүүдө. Башкача айтканда, бул илдеттин массалык жайылбашына азырынча көзөмөл бар. Өлкөдө ВИЧ инфекциясын көбүнчө баңги, сойку жана түрмөдөгүлөр жугузууда. Андыктан анын жайылышы тар чөйрөдө айланма мүнөздө жүрүүдө. Мына бул таблицаларды карасаңар, АИФ Кыргызстандагы көрсөткүчү боюнча берилип жатат. Мына 2001
жылы эле 11ден 123гө чейин жеткен. Андан кийин 2002 жылдан жылга эле 34 болуп, ушинтип 119, 114гө түшүп, кайра 170ге чыгып, ушундай көрсөткүчтөрдү берилген экен. Эми бул жерде кыргызстандыктар дейт 3709 ушул СПИД оорусуна чалдыккандар көрсөтүлүп турат. Ал эми Оштогу СПИД борбору жыл башынан бери Ош шаарынын өзүндө эле кош бойлуу 22 аялдан ВИЧ илдети табылганын маалымдады. Аталган борбордун ырасташынча, бойкат аялдар бул дартты жыныстык жол аркылуу жуктуруп алышкан. Ооруну жашырып, туңгуюкка кептелип, Кыргызстандын Ош аймагы СПИД илетине кабылгандар көрсөткүчү боюнча алдыңкы орунда саналып келүүдө. Бул аймак мындан 2 жыл мурун ымыркайлар арасында ВИЧтин тарашы менен айырмаланган болчу. Үрөй учурган сандар дагы өсөбү дейт. Бириккен Улуттар уюмунун ВИЧ СПИД боюнча долбоору бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун иликтөөсүнө таянып, дүйнө жүзүндө ВИЧ СПИД илдетин жуктурган адамдардын саны 33 миллионго жеткенин маалымдаган. Анын ичинен Чыгыш Европа жана Борбор Азия аймагында 1,5 миллиондон ашуун адам ушул оору менен жашайт. Эми балдар, СПИД дартынын жоюу жолдорун карап көрөлү. Өспүрүмдөргө көп маалымат берүү. Мектептерде бул тема тууралуу класстык сааттарды өтүү. Кыздар жыйналышын түзүп, аларга өзүнчө түшүндүрүү. СПИД менен жабыркаган адамдарга психикалык жактан көмөк көрсөтүү. Бул дарт жөнүндө дүйнө жүзүнө жайылтуу. Мына ушул айтылгандардын бардыгын аткарсак, биз СПИД дартынын жоюу жолдору боюнча иштеген болот экенбиз балдар. Баарыбыз СПИД оорусунан сактаналы балдар.